Ajake kızım 2. klasta okuydu. Hijab daim ele aytadi, hijabdın ornuna jo'luq degan terminni қолдансаңыздар жақсы болады. Қалағаны қамтып алады. Hijab degende sebep degende çünkü alımlarında düşünüp alacak elder. Jo'luq deb aytsanız жақсы болады. Jo'luq salınat. Ejekesi jo'luqtu çeçkile deb atat. Emne kılaylı. Çeçip bara verse bola verebi. Mektepten çıkkandan keyin salınıp alат. Negizi jo'luq kaçan farz болады. Jo'luq kız bala ereziге жеткенден başlap farz болады. Demek jo'luqtu ne üçün salınış керек? Ошолорду билип алгандан кийин салынса жеңилирээк болот. Ошого чейин таптап, үйдө салдырып, кайра чечип коюп, кайра үйдө салдырып, каныктырып, көндүрүп, мындасында жоолукту сүйө турган кылып, мыкты деңгээлде. Анан мектепте аппак жоолук салдырсаңыз да жакшы болот. Карала, торала, анан ботала, сотала чыгып урлакай эмес. Аппак жашнакай жоолукту салдырып, анан астына юбкасын жашнакай кийирип, тигил жана үтүктөрүнө жашнакай шым кийгизип, эң негизги уяттуу жерлери эмне болсо болду. Жабылса болду да. Ошентип чыкытып алып барса болот. Анан адам укугу деген атайын мыйзамдар бар. Ошол эрежелерди жакшылап жаттап алсаңыздар, кордук жок, басмырлоо жок, оңой болот. Макул, эгерде жоолукчан киргизгиңиз келбесе, мен анда прокуратурага кайрылуу жазам. Ушул боюнча ошол мыйзам талаасында сүйлөшөбүз десеңиздер дароо эле токтойт. Биз бул боюнча далай жолу кеп кеңештерди бергенбиз, ата-энелер менен жолугуп өзүбүзгө тиешелүү мыйзамдарды жана мүмкүнчүлүк укук берилген укуктарды үйрөнбөйбүз, билбейбиз. Ошон үчүн ар кандай кыйынчылыктарга туш боло беребиз. Эң негизги жоолукту кызыңыз. Баягындай мектепке баратканда кээ бир кыздарды көрөсүз го. Бүтүн эзилип жакшы көрөсүң эми, албетте биз түшүнөбүз да. Кетип алсам жолу биякта болот, эртең чыгып жөнөтөсүз да. Түштө кетип атканда жолунун бир жагы, бул жагына, бир жагы баягына кыйшап анан шыкылдап чокоп кетип аткан болот. Анан эзилип жакшы көрөсүң, күчөгүм деп. Бирок ошондой кылып жүдөбөй турган, өзүнө чыкытып алып жүрө ала турган даражага жеткенден кийин анан жолу салынганы жакшыраак болот. Ошон үчүн үйдө көнүктүрүңүз, каныктырыңыз, анан секин салынып алып чыкып туруп. Жолукту мага Кудай Таалам парз кылгандыгы үчүн мен салынып атам. Ата-энем салын деген үчүн салынган жокмун. Бул мен мусулман үй бүлөнүн кызымын. Сөзсүз мына курмандыкка энебиз деле элечек кийген, андан мурунку энелерибиз деле жолук салынган, жолукчан жүргөн. Ошолордун жолун жолдоп, мынакей мен жолукчан жүрүшүм керек дегендей бир оюн ачык даана билдире ала турган даражага жеткирип туруп, тарбиясын берип, анан жолукка кызыктырсаңыздар, Кудайым буйрса жакшы болот. Себеби дегенде жолугун сап, эртеси чечип койгондор дагы көрүп атабыз. Андай болуп калбаш керек.